Көрө албастык адамды өлтүрөт. Соопторду жок кылат. Көрө албастык. Отунду жегендей адамдын кылган жакшы иштерди соопторду ошондой жейт. Устара чачты кыргандай адамдын жакшылыгын ушундай кырат. Эчтекеси калбай калат. Сооп деген жок адам. Ошон үчүн өзүбүздүн кылган жакшы ишибизде хотя бы ошо сооптору калсын бизде. Башка бирөөгө көрө албастык кылбайлы. Саясатта болсун, содада болсун, динде болсун, кандай гана жактан болбосун. Сиздин тууганыңыз болобу, кошунаңыз болобу, досуңуз болобу, классташыңыз болобу, мекендешиңизби, ким гана болбосун. Бир жакшы ишти кылып атса, ошого сиз атаңа рахмат, Алла разы болсун деп кое бериң. Көрө албастык кылбаң. Өзүңүзгө да түшүндүрүңүз да, сенин колуңан келбейт. Жөн отур да. Бирөө кылып аткандан кийин элге пайда болуп атабы? Эгер жаман иш кылса, анда айтсаң болот. Жаман иш кылып атса, анда айтса болот. Бирөө бир пайдалуу иш кылып атса, элге пайдалуу иш кылып атса, эмне үчүн сен көрө албастык кыласың? Сен бир сомуң кетпесе, бир жакшылык кылбасаң, мынандай эреже чыгат мына жерден. Анан көрөк биз ошого сообуна шериктеш болойлу, ийгилигине шериктеш болойлу. Кантсең шериктеш болосуң? Эки нерсени кыл деп атат. Алладан дуа кыл, ошон үчүн дуа кыл. Алла сага дагы берсин. Сен азыр 100 жетимдин курсагын тойгоздуңбу? Алла 200'дү. 1000би? 2000'ди. Көрө албастык кылба. Бирөөгө бир үй салып бердиби? Машалла, дуа кыл, Алла Таалам дагы ушундайда мүмкүнчүлүк берсин, сага 10 үй салып берет. Бирөөнүн жакшы ишин молодец де. Даң сага. Алла разы болсун. Атаңа рахмат деп айт. Эки нерсе, дуа кылып, экинчиси рахмат айтуу дейт. Ошондо силерге дагы, аларга да толук сооп берилет дейт. Ал канча сооп алып атса, сен эч нерсе кылбай эле дуа кылганың үчүн, рахмат айтканың үчүн Алла Таалам сага да ошончо сооп берет экен. Карачы. Алла кандай берешен, кандай жоомарт зат. Бирөө мечит салды, бирөө мектеп салды. Ошону көрө албастык кылбай, ичи тардык кылбай, дуа кыл. Алла Таалам сага дагы бул бир мечит эмес, бир мектеп эмес, 10 мектеп сал. 10 мечит сал. Деге дуа кыл, Алла Таалам ошондой мүмкүнчүлүк сага берсин деп. Плюс ага рахмат айт. Алла разы болсун, азыр бүгүн эч ким андай эле акча чыгара бербейт. Акча табыш оңой эмес. Акча тапкандан кийин адалга сарпташ да оңой эмес. Бирок ошо сарптап атасың, рахмат сага депчи. Ошондо Алла Таалам сага ошо мечит, мектепти салдырбай эле ошону салган соогун берет экен сага. Соода оңойбу? Жөн эле соопту кырсак болот экен любой жерде.